Жаздын жаркыраган күнүндө сизге салам айтабыз. Бизде конокто ырчы кудул Жакут Сыдыков. Саламатсызбы Жакут мырза? Кандайсыз? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Жакшы. Жаз келип эле баарыбыз жайнап, көңүлүбүз көтөрүңкү болуп эле турат. Эми бул жаз сиздерге кыздарга аябай жагып атса керек. Мага анча деле жаккан жок себеби мага кыш жагат, анткени мындай толук көрүнөм да. Калың кийимдер менен. Кайра арык экеним кайра жарыяланып көрүнүп баштайт экен деп эле. Кышта орус ыркоодон алысыраак эле чыктыңызбы? Ооба, баардык ордон алыс болдук. Албетте жаздын келгени жакшы болду. Эми жаз бизге чыгармачыл адамдарга эргүү алып келет. Силерди көрөбүз, башкаларды көрөбүз, табигатты көрөбүз, демек эргүү алып келет. Эргүү 2020 башталды десек болот буюрса. Ошол башталган жөнүндө сурагым келип атат. Чыгармачылыктан бир аз алыстап кеткендей туюлдуңуз эле. Жакында эле мына клип тарттырыптырсыз, ырдап чыгып атасыз. Кайрадан жандануу деп түшүнөлүбү? Же жаздын бир кесепети болуп атабы? Жок, бул мен бул туура айтып атасыңар. Негизи быйыл 2020-жылы мен жылда эле быйыл жакшы иштейм деп коюп иштей албай калып атам. Быйыл дагы баштадым да жакшы иштейм деп. Анан иштей албай калгандан Кудай сактасын. Бирок жылдын башы жакшы башталды. Ошол жыл башталганда эле Эки аял деген тамашалуу ырды элге тараткам. Андан кийин ушу Кечир апа деген ыр чыкты. Айла жок. Анан Айла жок деген ырга клип тарттык. Анан дагы ышыгылып баягы ачыл элек сандыкта бычыр элек кундуз бар деген сөз бар го, ошонусу кандай менин үйүмдө абдан көп обондуу ырларым бар. Ал 94-жылдан бери жиналып келген, сандары 50-60га жетет. Ошолордун ичинен бир 10 чактысын ырчылар ырдап чыккан, ал даяр ырларым. Андан сырткары буйртма берип жаздырып ырдап жүрүшөт. Анан ошол ырлардын багын ачайын деп чечтим. Кайталап отурсам, карап отурсам, аябай сонун ырлар бар экен. Жаштыгымда, демим күчтүү кезимде мен келечектеги боло турган Жакут Сыдыковдун багажын, мындайча айтканда, продуктуларын, товарларын даярдап койгон экен мурда. Жакут мырза, эмнеден улам? Дароо эле илхом дейбизби, эргүү дейбизби келе калды? Мындай катуу өзгөрүү кылып атасыздар. Кылчайып аркамда карасам 40тан ашып баратам дегендей да. Анан буга чейин көптөгөн максаттарды, тилектерди планга койгом. Анын баардыгы мен жалкоолук менен, анан жумшактык менен, анан көп адамдарга, чыгармачылыктарга баягы кызматымды аябай жүрүп, өзүмдүн да эмгегим бааланбай жүрө бердим. Өзүмдү көп сыйлабайт экенимди билдим, бирок ага деле өкүнбөйм, өзгөнү жакшы сыйлаймын. Мисалы, сени сыйлайм, силердин жамаатты сыйлайм. Негизи бардык адамдарды сыйлаганга аракет кылам. Ошентип жүргөм, анын деле зыянын тарткан жокмун. Жакут жок болуп кеткен жокмун. Качанкы Жакут болсом, ошол темпте, өйдө эмес, ылдый эмес бир калыпта келе жатам да. Жакут мырза, жогоруда айтып калбадыңызбы, сыноолор болду деп, өйдө ылдый учурлар болду деп. Ошондой учурда чыгармачыл адамга сөзсүз түрдө бир тараптан колдоо керек болот экен да. Кээ бир адамдарда стресске чалдыкканда жубайы, досу, баласы түрткү берип, ага баягы мотивация берип турат дейт да. Сизде ал адам ким? Ошондой адам барбы өзү? Негизи ал адам мен өмүрлүк жарым келинчегим Айда Касымбековна. Себеп дегенде, ал буюрса ал кишиге дагы жакшы чыгарма жаратып атам. Буюрса ушул май айына чейин чыгат болуш керек. Бул ырымды баардык жубайлар колдойт деп ойдомун. Дарбаза ачып, күлкүсүн чачып, үйүмдө бар тосубаларым деген сонун припевтер менен коштолот. Буюрса ага дагы сюрприз кылып турган чагым. Эми бирок кээде чыдабай кыңкылдап ырдап ийем үйдөн. Анан бирок ошол ырдагы аздык кыла турган аял заты, анткени баягы жалгыз өстүм, жалгыз чоңойм деп атпайм. Азыркыга чейин Жакут болуп сакталышып келишиме ошол кишинин салымы чоң. Анан жанагынтип эки аял жөнүндө сүйлөй бергеним, чыгармачылыкта сүйлөй бергеним, коркпой сүйлөгөнүм себеби жакшы адам менен жашайын десем болот. Тамашаны түшүнөт, Жок, бул тамаша деле эмес. Чындыкка да жараша дегендей. Кыскасы жакшы адам да. Анан мен келечегимди жакшы, жакындан тааныган адамдар аябай жакшы көрүшөт. Чыгармачыл адамдардан деле, мындай адамдар деле мен келинчегимди көбүрөөк макташат. Мен келинчегимди тааныбагандар, жалпы көрөрмандар мени көбүрөөк макташат. Жөнөкөй бала, тигипу деген комментарийлерди көп калтырышат да мага. Ан сайын мага дем күч кубат берет. Вазир жакшы, хан жакшы. Ооба, анан мен колдой турганым, ушул сырдаша турганым ошол Айда. Башыма кыйынчылык түшкөндө дагы
баягы жакшы күндөр болгондо дагы бөлүшө турганым ошол экен. Анан башыма суноолор келгенде мени колдой турган адамдар абдан көп экен. Аябай көп экен. Мен буга чейин мээнет кылганбы, же эмгек кылганбы, же бирөөгө жакшы мамиле кылганбы, же жок дегенде саламын, ысык саламын жылуу кабыл алганбы. Кыскасы мен зыян тарткан жокмун. Бирок душман таптым. Душман бар экенин билген эмесмин. 2019-жылы билдим душмандарым бар экенин. Көрсө ар бир адамда душман болот экен. Душман неден пайда болот? Ал душманга сен зыян кылбасаң деле, ал адамдын ички үйдүгүнөн, көрө албастыгынан эле пайда болот экен. Бирөөгө бирөө мындай көрө албастык кылып, балким ийгилигине, балким ушундай эле нерсеге да. А мен тескерисинче мен аябай кубанам. Мисалы мен Самара Каримова менен аябай сыймыктанам. Гүлжигит Садыбеков менен дос болгонума ушунчалык кубанам. Элдин баары суктанат, мен анын жанында жүрөм, сахналашмын деп. Алардын ийгилигине суктанам. Мен ушундай түшүнүктөмүн. Бирөөнүн ийгилигине суктанган сайын ал ийгилик мага жабышкан болупчу. Ал эми бирөөнүн ийгилигине ичин күйүп, өрттөнгөн сайын сен ал ийгиликтен кургалган деп түшүнөм. Ошон үчүн душмандарым жакшы калган эле дейм, башка сөзүм жок. Силер артта калдыңар, кала бересиңер ошол жерде. Эч качан мен душмандарыма жеңилбейм, элим бар, журтум бар, эң башкысы Кудайым бар. Алдыда жүрө беребиз. Мына бул жыйынтык буюрса, быйыл дагы далилдейм. Чыгармачыл адам үчүн баары бир ал нерсе оор тиет да. Канчадан бери 2 жыл болобу, 2 ай болобу достошуп келип туруп, анан кийин акырын эле жок болуп кетсе деле бул нерсе бир аз татаалыраак кабыл алынат да. 2019-жылы мен көп досторду, жакындарды иргеп алдым да. Ким жакшы экен, ким жаман экен, ким мага пайда берет экен, ким мага зыян берет экен, кимге мамиле кылышым керек экен, кимге жөнөкөй болушум керек экен, кимге текебер болушум керек экен, баардыгын айырмалап алдым. 100% эмес, бирок теңме тең айырмалап алдым. Мурункудай дөперестей болуп жүрө бербей, кичине ой жүгүртүп басып, адам менен ой жүгүртүп сүйлөшүп, бир нерсени айтарда ойлонуп анан айта турган болуп калдым. Сабырдуулукту үйрөндүм. Кыскасы, тагдырдын сыноосуна ыраазымын да. Кудай Таалам сүйгөн пендесине сыноо берет. Ошон үчүн бул сыноолорду мен Кудайдан келди деп кабыл алдым. Эми азыр угуп аткан, көрүп аткан супердин жалпы окурмандары дейбизби, бул ойлошуп, эмне сыноо, эмне боло эле деп. Эми элдин баарына алдыда дүүң даң болуп кетти да. Мен бул жөнүндө ачык эч нерсе айткым келбейт. Себеп дегенде жаңы Кечир апа деген ырымды угушса, ошону түшүнөт. Аны укса, мени түрмөдө отурган бала деп толук түшүнүшү мүмкүн. Бирок бул нерсени айткым келет. Мен түрмөгө кызыктар болгонума көп жыл болду. Мен түрмөнү кыдырып, баардык чүйдөгү түрмөнүн баардыгын кыдырып концерт коюп чыккам. Ал ырды менин тагдырым, менин ырым деп ойлобош керек. Ал жерде дагы жаза турган, түрмө жөнүндө жаза турган дагы 2 ыр баштап койгом. Бирок азыр уда чыгарбайм, балким бирөөнү 2021 аман болсом чыгарам, же экөөнү тең ошол жылы чыгарам да. Анан уда эмес, азыр мен планда сонун чыгармаларым бар, алдыда концерттер бар, ошолорго эме кылыш керек. Анан ар кандай тагдырларды көргөм. Бул тагдырдагы, бул Кечир ападагы ушул болгон окуя, адамдар менен сүйлөшкөм, ошол балдарга жолуккам, ошолордун апаларын да көргөм керек болсо, анан ошондон чыга болгон чыгарма. Бир эмес, бир нече чыгарма жаратууга түрткү болуп аткан турбайбы? Ооба. Мен өзүм кызыкчымын. Гүлжигит досум дагы ыры бар эле. Эми ал жерде да эл жашайт да. Ал жерде биздин бир туугандар жашайт. Ал жерде кылмышкерлер деп жаман көрүүгө мен такыр кошулбайм. Анткени ал жерде кырсык деген айтпай келет ар бир адамга. Ал үчүн таба кылбай, тобо кылыш керек ар бир тууган. Эгер кимде ким таба кылып аткан болсо, анда Кудай сактасын ошол адамды. Ал адам үчүн дуа кылам мен. Ошон үчүн тобо кылышыбыз керек. Ал жерде биздин алтындай болгон асыл бир туугандар жатат. Алар да кылган иштерине өкүнөт. Эми аппак, таптаза ар кандай адамдар ошол жерде отурат. Эми биздин бийликтегилер деле отуруп келип атат, жакшы адамдар бар. Жалган жала менен баргандар бар, Ооба. Кыскасы атайын кылмышкер эч ким болбойт экенин мен өз көзүм менен көрдүм. Албетте. Жогоруда сиздин жубайыңыз жөнүндө сүйлөшүп калдык, анан балаңыз жөнүндө дагы сурагыбыз келип атат. Чыгармачылыкка аралаша баштады эле, кийинки кездерде көрүнбөй кетти да. Сиз негизи эле балдарыңыздын сиздин жолуңузду жолдошун, чыгармачылыкка аралашуусун каалайсызбы? Ал нерсеге колдоо көрсөтөсүзбү деп сурагым келип атат. Мен балам, чоң балам быйыл 15 жашта, 31 августта буюрса 16-га чыгат. Ошондо чоң жигит болот.
ошондон баштап апасын оюна койсок ырдайт. Бирок апасын жакшы көрөм, ырдап калышы мүмкүн. А мен өзүм ырдаганга каршы деле эмесмин, бирок мындай динден кабар алып баштадык. Диний жагынан караганда туура эмесирээк болуп калат экен. Ушу мындай Кудайдын бар экенин, пайгамбарлардын бар экенин, анын китеби бар экенин, ушулар менен тарбиялап бир Кыргызстанга бир жакшыраак пайдасы тие турган балдардан болсо деп ойлойм да. Анан ал бул жигиттин өзү баягы кайман ат Ленар деп койгонбуз, ал атын деле алып коет окшойбуз. Ал Алланын жарыгы деген эле ат болчу. Атак а болбосо орусчада сүйлөп үйрөнүп калып турган Атак деп атам. Өзүнүн аты Гүлжигит. Болбосо өзүнүн аты Гүлжигит Тариялов. Ырдабай калган себеби ырчылардын көрө албастыгынан болду дээрсиң. Көптөгөн мыкты ырчылар бул балаңызды ырдатпаңыз, мунун келечеги чоң экен деп, бизде жана Айганы Шабдиева деген кызыбыз дагы жакшы мыкты ырдайт. Ал да көрүп, студиядан көрүп, ушул ырдап атты эле, улук кичинекей бала турбайбы деп сыртта турган Эдил Маматов, мыкты ырчылар бар да. Азиз Четигенов, ушулардын баары үнүн көрүп, текшерип көрүшүп, бул баланы азырынча ырдатпай туруңуз, жанагындай жаштан өтүп алсын, переходный возраст деп орусча айтат, ошон кыргызчасын ошол убакыттан өтүп алсын, ага чейин үндү бузуп алат деп. Мен үнүмдү ошол кезде бузгам. Мен жаштыгымда, бала кезимде абдан сонун ырдаган ырчы болчумун. Айрыкча Нестан Дарежанды көзүмөн жашагыз ырдаганда айылдаштарым өзүн жоготуп, орус кармап кулап калгандар болчу дебеймби. Үнүм абдан жакшы болчу. Ошол возрастында Кояй деген киши жок, кыйкырып өкүрүп көчөдө ырдап жүрүп берип, үнүмдүн кыйласын жоготкон. Мен ырдаганды билем, бирок үнүм жок азыр. Маалым да. Уулуңуздун ошондо чыгармачылыгына жалпысынан алганда каршы болбойсузбу? Каршы болбойм. Негизи 2020-жылы же 21-жылы өзү чыгат. Көрсө. Анан дагы бир суроо пайда болду. Сиз жогоруда сахнага чыгуу, чыгармачылыкка аралашуу жөнүндө сөз кылып кетпедиңизби? Азыркы учурда кыргыз шоу бизнесинин кайсы бир тамыры болуп, бул хайп жаратуу болуп калды да, кайсы бир бутагы десек болот. Хайп жаратууга сиздин пикириңиз кандай? Өзүңүз көрүп атасыз, хайп аркасынан хайп жаратып популярдуу болуп аткан ырчы чоорчулар, негизи эле чыгармачыл адамдар көп да. 2019-жылы Жакут Сыдыковдо хайп жаратты окшойт деп коем. Жакут түрмөгө түштү деген хайп өтө катуу болду. Ал хайпты сиз жараткан жоксуз да, же жараттыңызбы? Бул эми баардык жараттык да. Себеп дегенде мен ал жерде мен болбосом каяктан жаралат эле ал хайп туурабы? Жаратуучулардын катарына киребиз го дейм ал хайпты. Анан бул хайптын өмүрү кыска. Хайп деген бул бир нерсе менен, билбейм, мен түшүнүгүмдө, мен аябай түшүнүктүү адам эмесмин, акылдуу эмесмин. Кудай таалам өлчөп акыл берген, ошол акылымдан өзүмдүн түшүнүгүмдү айтып атам. Өмүрү кыска эле бир хайптар да булар. Убактылуу. 1-2 айлык эле. Убактылуу, жакшы жагынан же жаман жагынан хайп болосуң, эманын кереги жок. Мен сакталган, бир элдин эсинде калган, эл урматтаган, эл сыйлаган эмгекти, мээнетти кылсак деп ойлойм. Ал үчүн көп мээнет керек да. Мен хайпка көп деле маани бербейм. Убагында элге окшоп кошулуп ууду болуп коем. Кече дагы бир топ хайптар болду. Мисалы, бүгүнкү чейин болуп атат. Тиги ун талап кетиши, ундарды талап кетиши, мурда аптекалар көп эле, азнабайчылар көбөйүп кетпесе экен деп сарсан болуп турган чагыбыз болуп атат да, ошондой. Жакут мырза, сизди дин жолуна түшкөн деп дагы угуп калган жайыбыз бар да. Дин менен чыгармачылыкты аралаштыруу бир аз туура эмес деген дагы стереотиптер жашап келет. Бул боюнча сиздин кыскача комментарийиңиз? Кыскача комментариим, кече эле ошо Ош базарынын жанында Бешеналиевада мечит бар. Ошого кирип бара жатсам, намаз окуп коеюн элге окшоп депчи. Кудайдан коркуп кирип бара жатсам, бир таксыр мени кармап алып, кыскасы урушуп кеттим ал мен. Бир таксыр кармап алып, сиз деген намазга келатасызбы дейт. Ооба десем, ырдабашыңар керек, билип туруп ушинтесиңер, тигинтесиңер деп аябай катуу көңүлүмдү орутту да. Анан мен бул тууралуу дедим, Шубак устасынын өзүнө барып жолуккам деп айттым ага. Албетте бул тууралуу хадистерди билем дедим, акырындык менен калат дедим. Силер минтип отурсаңар, наоборот, жаңыдан үйрөнчүк болуп бараткан адамдарды динден кайтарасыңар. Жакшылыкка чакырам деп атып, пайда кылам деп атып, зыян кылып алат да адам баласы өзүчө. Ошон үчүн акыл менен калчаш керек. Ошентип менин жүрөгүмдү аябай орутту. Бирок ал кишиге түшүндүрүүгө аракет кылдым. Ал болбой эле бир хадистерди мисал кылды. Мен дагы ал хадистерди билет элем. Мен дагы айтып бердим.
Анан Чубак Ажы устазга кайрылганымда анын жообу мага мындай болгон. Мен негизи 40 күнгө дабатка чыккам 2015-жылы. Ошол жылы мен кайрылгам. Айдаркен деген керемет жерибиз бар, ошол жерге аралап келгем. Ошол жерден мен 40 күндө көп илим алгам. Илимди мен жөн эле китеп менен окубастан мээнет менен алгам. Ошо пайгамбарыбызды турап жашап 40 күн жашап келгем. Пайгамбарыбыз кантип жашаса ошентип жашап келгем. Ошондон улам анан чыгармачылыкты токтойбу деп ойлогом. Себеп дегенде чыгармачылыкты токтотуп кеткен бир туугандар болгон. Мен эң жакшы көргөн иним Бекчоро кетти. Менин үй бүлөлүк катташ досум азыр дагы катташып турам, Ынак Осмоналиев кетти. Бул кеткен өкүнүч эмес, бул кубаныч. Чындыгында акыйкатында кеткендер туура болду. Мен да ошол жакка кетким келет акыйкатында, чындыгында. Ошон үчүн баламдын деле ырчы болушуна анча деле көңүлүм келбеген себептери бар. Эми анын баардыгын келечек көрсөтөт. Ошо кеткичекти балким 10 жыл болобу, 20 жыл болобу, 20 жыл десем көп болуп кетет окшойт, 10 жыл болобу чыгармачылыкка иштеп коеюн деген оюм бар. Анткени көп нерсем элге жете элек менин. Ошолорду жеткирип коеюн. Бирок ошонун ичинде эле чыгармачылык аркылуу жакшылыкка чакырып, тарбия чакырып турсам болот. Өзүм 5 маал намаз бекем окуйм деп айта албайм, бирок аракетим жакшы. Мени көбү намаз окуйт деп ойлошот экен. Мен болгону бир аз илимим бар. Илимим бар десем да уят болуш керек. Илим деген бул эми билген нерсени илим дейт да туурабы? Ошо бир аз түшүнүгүм бар. Анан негизи чыгармачылыгыма тоскоол болобу, болбойбу? Негизи тоскоол болбойт чыгармачылыгыма. Тескерисинче чыгармачылыгым дин менен жүрүүгө тоскоол болчудай болуп турат да. Анткени намаздардан калтырып коет. Бирок бизде намаз окуп жүргөн бир туугандар абдан көп. Баягы айтышпайт. Биздин сахна адамдары да азыр Кудайга шүгүр өтө көйгөн намаз окуган балдарыбыз бар, кыздарыбыз деле көбөйүп калды. Эми алар туура ар ким намазды өзү үчүн окуйт. Ошон үчүн мен деле намазды окусам өзүм үчүн окуйм. Ошо. Анда Жакут мырза, сиздин чыгармачылыгыңызга ийгиликтерди каалайбыз. Мындан ары дагы чыгармачылыгыңыз өркүндөй берсин, өсө бериңиз, өзүңүз ойлогон тилектериңизге жетишиңизди каалайбыз. Жана ачык ушундай бир кенен сонун маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык айтабыз. Рахмат Алтынай. Сага да чоң рахмат. Жалпы жамаатыңарга бизден ысык салам айтып койгула. Макул. Биз силерди жакшы көрөбүз. Ардактуу достор, бизде конокто ырчы Куудул Жакут Садыков болду. Жакшы туруңуздар. Болду. Кааласаңыздар отуруңуздар, кааласаңыздар жатпаңыздар. Туугандар.